Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен көрүп коюп көңүлүм ток, карап коюп кардым ток деп бүгүн да мына ушул сиздер 7-чи каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн да студиябызда кадырлуу меймандарыбыз бар, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Адабият, музыкада, өнөрдө атсалышуу азаматтык жөрөлгө 4 журтунан түгөлүнөн таанылган жигиттерди арбынакең көрөнгөдө бүгүн мыкты жигиттерди студиябызга чакырдык. Чай үстүндө кененирээк маектешелик, баарлашалык деп, ошондуктан биздин эфирди көрүп отуруңуздар. Бүгүн студияга кайсыл ырчылар келди, кайсыл таланттар келди десеңиздер, белгилүү ырчылар, эстрада жылдыздары десек болот, Даниэль жана ошондой эле Майрамбек Каримов биздин студиянын кадырлуу меймандары. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келиптиңер. Кош келдик. Рамазан айында кармаган орозоңор кабыл болсун. Орозо кармадыкпы? Ооба, бирге болсун. Орозо. Бирге болсун. Адегенде эми студияга келгенден кийин биздин көрүүчүлөр менен амандашалы, Даниэль, Майрамбек, анан кийин кебизди баштасак. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Ушул 7-чи каналдын жалпы теле көрүүчүлөрү барыңыздарды ушул Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу ушул 7-чи каналдын көрүүчүлөрү, барыңыздарды ушул ыйык Рамазан айына жеткирген, ушул орозо айына жеткирген Алла Таалага чексиз мактоолор деп туруп баштайлы. Жакшы. Бүгүн бир эмес 2 конок чакырдык. Эмнеге дегенде биз ушул айтканда эле биз Даниэль чакырсак Майрамбек кошо келет дедим. Эмне үчүн экөөңөр жоо келди? Эмне себептен? Өзү коркобу да? Мен өзүм коркуп калгам деп. Майрамбек бул айта кетсек, мындай өзүм не кылбайт да. Мен жалгыз жүрө албайт. Мындай эле жалгыз жүрөбөйчү тектен жүр чогуу эле деп тамаша. Биздин ырлардын азыркы мен бир командабыз, анан менин акыркы могу чыгаткан чыгармаларды, анан көптөгөн ырчылардын деле чыгармаларын, музыкаларын жазган, сөздөрүн жазган. Майрамбек жазган. Аябай таланттуу инебиз. Ошондуктан бул бир команда болгондон кийин баягы чогуу бирге жүрөлү деген ой максат мененбиз. Туура. Чогуу барып, чогуу маектешели деп. Туура. Ыр жаратат, дагы эмне өнөрлөр бар. Айтчы, баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Даниэль жакшы мактай албай койду. Эптей албады. Өзүң эле айтты. Өзүң эле айтчы. Негизи кандай таланттар бар? Ырдап жүргөнүңдү билебиз, андан сырткары. Таланттардан ошол баягы шөкөттөп деп коет го. Баягы ырларга аранжировка жазабыз. Анан сөз жазганда ошол негизи мурда өзүм мындай ишене алчу эмесмин, сөз байлыгы жагынанбы же болбосо баягы маанисин бар, баягы жоопкерчиликтүү го, сөз жагы, музыкасын дагы бир аз кичине эметип кетсең болот деп дештирип, анан сөз жагынан коркчумун, ишене алчу эмесмин. Анан чогуу баштадык сөздү, ушу Даниэль байкебиздин ырларына сөз жазып баштаганда мындай дал келди да, музыкабызга дагы, обондоруна дагы отурду. Анан баягындай поддержка болот го, мындай моральный элечи. Сон болуп келатат, жакшы болуп келатат. Дагы бир аз иштеп коелу деп. Буюрса жакында жаңы чыгармасы чыгып атат, ошолорду узагы менен бир жумага созулду деп айта алабыз да. Бирок бул 4 сааттык эле жумуш болду да бизге. Болгону бир отурганда баарын жазып салып алган жокпуз. Бөлүп ойлонуштуруп, примерно кандай сөз кылсак, кандай маани берсек деп кыска эле убакыттын ичинде, бирок бир жуманын ичинде жазылды. Мындай чогулта келсе аз эле убакытта болду. Негизи ошо сөз жазабыз, оон чыгарабыз чогуу отуруп. Аранжировканы өзүңөр жасайбыз. Бир жыл болуп калды, чогуу команда болуп иштеп атканыбызга. Команда деп калдыңар, команда болуш деген жакшы экен же? Даниэль, эми сен буга чейин продюсер менен иштеп көрдүң, продюсер менен. Кайсы жагы ыңгайлуу экен? Эми ал учурда мен биринчи продюсерим Канат Култаев менен иштешкен аябай оңой болчу. Баягы бүт нерсенин баарын сен үчүн жасалчу да. Бул жакта администраторлор бар болчу, менеджерлер бар болчу, ар бирибизге бөлүп берчү. Даяр болчу. А бул жакта болсо биз өзүбүз бүт нерсенин баарын эми чоңойдук да бизчи. Чоңойдук эми. Ооба, уядан учтук дегенде өзү алдынча иштешип атабыз. Эми ал Канат байке менен деле баарлашып турабыз, саламдашып турабыз, жолукканда чалышып турабыз дегендей. Ал кишиден мен көптөгөн баягы акыл насааттарды үйрөндүм. Азыр болсо эми өз алдыбызча жакшы аракеттин үстүндө жакшы чыгармаларды даярдап, жакшы идеяларды, жакшы пландар бар, ошонун баарын тартуулайбыз. Бул эми продюсер менен иштеш туура жаш кезде иштешип койгон жакшы, сабак болот. Кайсы жерден кандай кылыш керек, кандай кылып тажыйырба десек болот.
Анан азыркы убакта баягы чогуу командалуу иштеп атпайсыңарбы? Буларга продюсерлик кылып коюун, ошол баягы Канат байкеден алган тажрыйбаларды буларга да бөлүшөйүн деген пландар барбы? Сөзсүз түрдө бөлүшөм. Мисалы үчүн булардан мен алам, мен буларга берем дегендейчи, баягындай алмашабыз да обмен дегендей. Бири-бирибизге мындай туура эмес болуп аткан болсо, мындай отуруп сүйлөшүп, могу жер туура эмес болду, мондай кылсаң жакшы болот, мондай кылалы деп бири-бирибизди мындай түшүнөбүз да. Майрамбек, командада эми сен жаңы кошулуп иштеп атасың да. Анан баягы команда дегенде чогуу иштейсиңер, ырды чогуу жаратасыңар, чогуу аранжировка кыласыңар. Болгону ырларыңар өзүнчө бирок, же чогуу баягы дуэт, трио. Ооба, чогуу дуэтибиз дагы бар. Азырынча экөөсү буюрса даяр болуп калды. Бирөөсүн өткөндө ырдап ачылыш кылып көрдүк. Жакшы болду буюрса. Шаңдуураак ал буюрса жакында дуэттерибиз бар. Алдыда пландар да бар. Даяр болуп калды. Буга чейинки суроого да кичине кошо кетейин. Эми команда болгондо жеңил. Мен буга чейин жалгыз эле иштечүмүн. Бирок мен сөз жазып, эметип, же бир кишиге ушуну кылыш керек деп эмес. Баягы заказ болуп калат го бизде. Ошого эле иштеп койсоң болду. Жалкоолук. Бир определенный эле бир эмеге эле иштейсиң да, адамга мисалы үчүн сизден заказ келсе, сизге эле иштейбиз, болду, башканы ойлонбойбуз. А команда болгондо жоопкерчиликти сезип, анан түшүнбөй аткан жерде алардын да ойлорун сурайсың, алардын ою бир идея берип коет. Мисалы үчүн баары эле менде музыканы жазганды билбесе дагы, бирок түшүнүгү бар. Ошол үчүн оңой болот да бизге. Кээ бир учурларда мен өзүм жетишпей калганда Даниэль байке жок дегенде запись кылып ырдатканды билет. Ошол жактарынан жеңилдик болот. Биз баягы үн да жазабыз. Аларды дагы кыргызчасы кандай болуп калат? Обработка деп коебуз го, кооздоп. Ошолорду кылабыз. Азыр инилерибиз бар дагы биздин. Алар үйрөнүп келатат. Негизи планыбыз баарыбыз жок дегенде базасын билип алсак, бири-бирибизди күтүп калып, же болбосо билбейт элем сен кылыр, өзүң жалгыз эле деген нерселер болбосун деп, баарыбыз жок дегенде түшүнүп турсак, мен бошой калганда сен келип жазып турасың. Калганын, кылганын мен өзүм жумушум, өзүм бар бир келип эле иштеген жериңер бир мекемеде, бир кабинетте ошектен баягы кеңешип, баягы айтып коет, бышкан ашка сынчы көп депчи Даниэль. Анан ошол убакта да бир сындагандар болобу? Мынау жері мынтип койсоңор болмок, мынау сөзүн мынау жері окшошпой калган учурлар туурабы? Сын, чындыгында сын илгертен бар. Аны туура кабыл алыш керек. Эми керкилер күйүп айтат, керкилер мына көрө албай айтат да. Андайларды уже билип койсун, кандай максатта айтып атат деп. Эми бирок биз кабыл алабыз, туура эле кабыл алабыз. Мисалы үчүн жаңы баштагандан кийин мен бул жаңы командабызда, жаңы командадагы мындай өзүнүн талаптары башкача болот да. Мисалы үчүн мен мурда башкача иретинде иштеп келген болсом, бул жакта эми өзүңдүн баягы эркин сөзүң бар, мындай мондай кылбайлы, мондай ырды жазбайлы, мондай клип тартпайлы деген ой максат. Анан биздин командада мисалы үчүн мындай да, Майрамбек мисалы үчүн өзүнүн чыгармасын жазатса, бул өзү жаза берет деп кетип калбайбыз да. Бунун чыгармасын биз баарыбыз ушунда отуруп, бышырып, анан кийин меники болсо меникине киришип, баарыбыз ошондойбуз да. Бири-бирибизге жардам беребиз. Бир убакта ушул продюсер менен иштегенден кийин көп эле тыныктың окшойт. Ооба. Көп эле тынып алып, кайсыл жакта чет өлкөлөрдө да жүрүп келдиң окшойт, Анан азыркы убакта кайра иштейин деген ойлор менен кириштиң окшойт. Командага кошулуп. Ооба, ошентип команда түзүп, бири-бирибиз менен баягы жакшы мурдагы мисалы үчүн бизде көрмандардан кээде баада сүйлөшүп турам да, прямой эфирлер кылам, ошондой сурап калам, кандай чыгармалар керек, кандай ырларды каалайсыңар дегенде көбү биз ушундай той ырчылардын уже тажатык, мындай уккулуктуу, анан төөлүктүү кала турган чыгармалардан жараттыңыздар. Мурда мисалы үчүн ырларды ырдалса, азыр деле ырдалып келип атпайбы, ошондой сыяктуу чыгармалар жараткыла деп суранып калышат. Ошого биз команда менен азыр ошондой иштеп атабыз. Элдин талабына. Ооба. Эми ошол убакта улуу залкарларыбыз жараткан ырларды айтсак, ошол Асанкалыйдын ырлары, Рыспайдын ырлары, Жаныш Кочкоровдун, Жумабүдүн Шере, булар түбөлүк сакталып келатат да. Анан өзүң айткандай чындыгында бир чыгарманы бир жылда бир чыгарма жаратсаң дагы ошол түбөлүк кала турган, эл ошону уга турган, тойдо, концертте, иш-чараларда. Анан Майрамбек, ошол эски ырларга кайрылып көрдүңбү? Эски ырларды азыр жаңыртып, бир сонун кылып чыгарып атышпайбы? Жаңы чөкөт айтканда кавер кылып, андайларга биздин өзүбүздө да план бар.
тандап койгон дагы ырларыбыз бар, ошо Рыспай Абдыкадыровдун ырларын. Пока эми бир ырына токтоло элекпиз. План бар команда менен ушунун үстүнөн шашпай, анан баягы катардагы жөн эле жаңы версиясы болбосун, бир жаңы жаралыш сыяктуу болуп туруп кылалы деген ой менен жүрөбүз. Негизи өзүбүзгө жаккан ырлар эски ырлардан аябай толтура. Болгону эмесинен коркобуз да, баягы бузуп албайлы. Жөн эле койгопсуңар десе жаман го. Не то что ырдаганын музыкасын деле жөн эле койгоп турсуңар деп нерседен ойлонуп, анан биринчи могу жаңы заман более заманбап ырларды бүтүрүп алып туруп, анан бир эс алуу учурунда ошол эски ырларга жүрөгүбүз менен иштеп көрөлү деген пландар бар. Дагы бир айта турган нерсе ушул жигиттер. Рыспай Абдыкадыровдун 400дөн ашык ыры бар да, 500. Анан биздин ырчылар бир 10 чакты ырын эле жаңылап ырдай берет да. Жана Лато Таңшит деген китеп бар. Ошол китепти ачсаңар Рыспайдын анын ичинде эле бир 100дөн ашык болгон бар да. Эч ким укпаган, унутта калып кеткен. Бирок эски муун билет да. Анан анча-мынча Рыспайдын ырлары алтын казнада жазылып калган. Ошолорду тапсаңар болобу? Сөзсүз түрдө. Баягы эме бар го, мисалы үчүн тапса болот эмес, биздин деле план ошондой. Баягы элдер жаңылап улам эле баягы туура айтасыз, бир 10 ыр кайталанып турат. Бираз өзгөрүү кирип же алар эмес, эч ким уга элек. Ырларын кылсак деп баягы негизи бир хит ыр чыкса, калган ырды сүйрөп кетет го. Ошондой сыяктуу кылып туруп, эч ким уга элек ырды укса, может балким жана сиз айткандай эч ким уга элек ырларын дагы бир экөө жок дегенде ачылар. Жаңылап чыкканга может шарт түзүлүп калат. Андан кийин башкаларды ырдап калышы мүмкүн да. Ошондой кылыш керек да. Анан эми мына командага киргенден бери Даниэль сенден сурайын, клип тартырдың азырынча жетише албай атасың. Себептен эми кыш болду, Кудай кылса баягы жаз жарыш деп коет, жаз келди. Эми баштайсыңар клиптерди. Клипти мен ошол экөөбүз обону меники, сөзү Майрам Мекетандык, бир өзүңмү деген чыгарманы жараттык, ага клип тартканбыз. Кудайым буйрса могу орозо айы бүткөндө аны тартуулайбыз деген ой максаттар бар. Андан тышкары дагы экөөбүздүн дуэттерге дагы клип тартабыз, көптөгөн клиптер тарта беребиз. Мисалы үчүн чыгарган чыгарманы жакшы болуп кетип атканда арттан клиптер берген сөзсүз түрдө даярбыз да биз. Бир убактарда мына ошол сенин бир жакшы ырларыңды биздин жаштар көрүп, угуп калышканда, анан ошол күндү эске салып, азыр бир жакшы бир клип берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Даниэлдин аткаруусундагы бир жагымдуу клипти сиздер менен чогуу биргеликте көрөлүк. Андан кийин биз кайра маегибизди улантабыз. Алыстап менден керемет, үстүмдөн муздак себеле, дүйнөнүн сырын көтөрүп, өзүмдү турам жемеле. Айрылып сенден калдымбы, өзүңдү аздымбы, унутуп эми калдыңбы, эмнеде жаздыңбы, садагам сенден азмынбы, өткөрүп күндөр тереңде, теришип сөздөр бекемде, коштоштук барып өткөндө, каректе калды элесте. Айрылып сенден калдымбы, өзүңдү аздымбы, унутуп эми калдыңбы, эмнеде жаздыңбы, садагам сенден азмынбы,
Ардактуу телекөрүүчүлөр, айрылуу деген чыгарманы көрдүк. Кимден айрылуу? Бул чыгарманын сөз обону Чыңгыз Турдубековго таандык. Мисалы үчүн бул чыгарманы көбү талашкан экен. Көбү талашып, анан продюсерим Канат Култаев жок, бул деген Даниэлге лайык, мен мындай орусча айтканда я чувствую деген да, ошого аябай ушул ырды чыгара алат деген сыяктуу. Биздин командада ал кезде Гүлжигит Халыков деле бар эле, алдагы мен ырдайм деп жүргөн экен. Анан бирок Канатбеки мага биринчи жолу угузганда аябай жаккан обонуч. Обону менен сөзү дал келишкен, аябай терең да. Сөздөрүн мындай жакшылап маани берсе. Анан ошол чыгарманын үстүнөн иштеп, баягы аранжировкалар жазып, Эркин Мейрханов агабыз бар. Ал менен жазып, бир жер жакпай кайрадан не кылып, майын чыгарганбыз бул чыгарманы. Жакшы. Эң башкысы Даниэлди тааныткан ушул клип болгондо. Мына ошол сен сөз жазып атасың, сен болсо оон жаратып атасың. Анан ушулар бир үстүртөдөн бир композиторлорго, өзүңөр тааныш, улуу залкар адамдарга, эл артисттерине бир каратып коесуңарбы? Ушуну ырдап турсак болобу? Мүмкүн сөзүнөн туура эмес болуп калышы, мүмкүн оонун дагы бир нотасы туура эмес болуп калышы мүмкүн, Ооба. Ооба, негизи сөздөрүн бир сыйра каратып турабыз. Өзүбүз тааныган баягы филолог байкелер, тааныш эжекелерибиз бар. Аларга бир текшертебиз. Анан оондорун негизи баягы келген музыкадан такыр түшүнүгү жокторго да угузуп текшерип көрөбүз өзүбүздү. Баягы жөн эле өзүбүзгө жагып эле баягы анан түшүнүгү бар кишилерден сурап көрсөк, колдойт, жакшы болуптур деп. Музыкаларын да текшертебиз. Мирлан Ниязов деген байкелерибиз бар, Ильяс Абдразаков деген бар, баягы аранжировка деген эмени жакшы шөкөттөгөн көп жылдык тажрыйбасы бар. Алар менен кеңешебиз, аларга бир сыйра угузабыз баягы. Алардан анан өткөндөн кийин анан баягы демо версия деп коет, чорный кезинде угузабыз, анан аларга чорный кезинде жакса, анан үстүнөн дагы жакшылап иштеп баштайбыз да. Ошондо сындарды кандай кабыл аласыңар? Аябай жакшы кабыл алабыз. Туура кабыл аласыңарбы? Башынан эле негизи жакшы кабыл алабыз, ошо жакшы кабыл алга деп тарбия берген десең. Туура, эми ар нерсенин кемчилиги болот да. Бизге наоборот катарчылык тапса жагат. Экөөбүзгө тең командадагы балдар деле бизде жаңы келген дагы бир нелерибиз бар. Алар деле айтып атат бизге. Тартынбайт. Башында эле айтканбыз. Бизде катарчылык болуп атса, биз ошол момент байкабай калышыбыз мүмкүн. Сразу айтып кала десең, алар деле тартынбай айтат. Алардын да кээ бир сөздөрү бизге наоборот баягы эме берип кетет да, жаңы идея берип кетет. Жакшы. Команда деп калбадык мына. Командада азыр канча киши бар? Мен билгенден Абай Бакиров бар. Сыймык деген инибиз бар. Дагы биз көптөгөн чоңоёбуз деген пландар бар бизде. Жаштар, таланттуу студенттер. Ошолор таланттуу болсо бизге кайрылып келсеңиздер болот. Биз сөзсүз түрдө жардам беребиз бүт жагынан. Чыга албай жүргөндөр бар да. Десең, азыр бизде эфирден көрүп аткан жаштардын баары келип албайбы? Жок, келсин. Бирок алдында бир критерийлери менен карап, сахнада жүзүн, өңүн, баягы ырга болгон шыгын карайсыңар да. Сөзсүз түрдө. Ырдайм деп келгенди алып туруп, аны кыйналып үйрөтөсүңөр. Андай деле болсо болот. Мисалы үчүн, анын ичинен чыкпай турган нерсени биз алып чыгышыбыз мүмкүн да. Керектер бар да ошондой. Мындай көрөсүң да, эми орусча айткан чувство болот го. Ошондой сыяктуу чувство болот да. Модон бир нерсе чыгат деген. Эми айтып атпаймын, бул деген мен мисалы үчүн Канат байке менен иштеп жүрүп канча дебеген тажрыйба алдым да ал кишидечи. Мындай кандай чыгарыш керек, кандай адамдар чыгарыш керек, кандай голосуна маани бериш керек, баскан турганынан бери деп. Ошол нерселер бул сабак болду мен үчүнчү. Анан бөлүшөбүз ушинтип бири-бирибиз менен. Даниэл, ошол эле Кенже Көбөков эжекебиз, Байел деген билесиңер, бир баланы жөн эле интернетке чыкканда көрүп калып, аны алып келип өзү тарбиялап, азыркы убакта мынакей Күрөнкеевде окуп, билим алып, мыкты ырчы жигит болду да. Мүмкүн ошол сиздер деле кес-кесте интернеттен көрүп калат болушуңар, элдик арасында көп элдик таланттарчы, отуруп өзүн видеого тартып туруп анан чыгарып койсо, аларга деле байланышсаңар болобу? Сөзсүз түрдө байланышкан учурлар деле болду. Бизде азыр байкашымча TikTok менен Instagramда жакшы кетип атат да. Сара деген кыз чыгып атат, гитарист, өзү гитара чертип ырдап. Ошол кызга өзү эле байланышканбыз. Анын бир өзгөчө тембри жакты, бизге жаккан. Баарына кандай кабыл алат билбейбиз, бирок жакшы кабыл алышат.
Анан ушундай кел биз эме жардам берип көрөлү. Анан бизге баягы музыкада бэк вокал деп коет. Ошондой жактардан жардам берип туруп, биз сага музыка жазып берели деп ушул нерселерди сунуштап, азыр жакшы мамиледебиз, колдоп турабыз. Сыймыктанып турасыңар. Экөө чогуу ошо жаңы эле алдыда кеткен клиптегидей айрылууну жандуу үн менен, жандуу инструменттер менен ойноп, үчөөбүз тартып койгонбуз. Ошол жакшы кетти. Аябай кетти интернет тармагында. Ал бир эме баягы фишкасы бар өзүнө. Кыргызы не говорят деп баштайт да. Сиз деле көрүп калсаңыз керек. Аябай популярдуу азыр интернеттерде. Ал бир намек болуп калды. Даниэль кайра чыгып атат деген эмечи. Себеби клиптен мурда, эфирлерден мурда болуп калган үчүн кыш мезгили болчу. Баягы клип тартууда Даниэль сен жакшы билет болушуң керек. Бир убактарда клипмейкерлер менен иштешип, аны күтүп, ал жака очередке туруп, азыр бүт заманбап болуп атпайбы? Керек болсо iPhone менен да тартып болот да, телефон менен да тартып койсо болот экен. Клип жаратууда деле араңарда бир ушундай сыяктуу шыктуу балдар барбы? Баягы кавер деп коебуз, алар тарта калып бир жерге эме. Азыр чындыгында телефондун баягы качествосу анча-мынча камералардан бийигирээк турат, өйдөрөөк турат. Араңарда ушундай шыктылар барбы? Бизде негизи эле эң эле баягы креативдүү биздин ошол биздин командада Абай Бакиров. Ошол универсал бизде. Баарын кылат. Бизди түрткүлөп турган негизи Абай. Моюнга алыш керек. Мондай кылалы, тияка мындай чуркалы, могу жака баралы, мынтели деп турат да. Мына моторчик да. Бизден кичи болгон өзү уктайбы? Бизге да кызык. Инстаграмда жүргөн болот. Ал бизден кичи болгон үчүн эле уруша албайт. Болбосо жакшы эле сөгөт болуш керек. Биз наоборот ага эркелеп салабыз. Эртең кылбайлы, мындай көп мындай артка жылдырып койгон учурлар болуп калат. Акыркы учурларда бирок андай кылбай баштадык. Команда болгондон кийин ынтымакта. Бирөө сүрөп, бул жагын анан жана башында сен айтып атпайсыңбы? Бирөөгө ыр жазып берсе, ыр жазып коем, анан болду, ошо менен токтоп калам. Азыр эми андай жок да. Азыр андай жок. Түрткүлөп бир жаган Даниэль турат, бир жаган тилер команда турат. Келет, баарыбыз жазабыз, баарыбыз эмне кылабыз. Токтобойбуз да азырчы, баягы жумуш кетип атат үстүнөн-үстүнчү. Мисалы үчүн, бүгүн Майрамбек жазган болсо, Майрамбектин чыгармасын бүгүн бышырыш керек деген планда. Анан башкаңарды жөн тургула деп коебуз. Анан ар кайсыны кыла берсең, уже башалман болуп кетти. Туура. Той ырчылары деп калдык. Эми азыркы убакта чындыгында артисттердин бардыгы той менен жашап, ошо тойдон акча таап, ошол акчаны кайра чыгармачылыкка жумшап калбадыбы? Силер дагы тойго чыгып турасыңарбы? Эми пландар барбы эми? Баягы той менен бирок чыгармачылыкты унутпайлы деген нерсе да. Биздин эң башкы максат бул жакшы чыгарманы ушул түбөлүктө кала турган башка муундагы чыгып келаткан муундар дагы биздин ушул чыгармаларды ырдаса, бул бизге мындай аябай сонун мындай дем күч да. Анан той менен ооба мероприятиялар болот, ошол жактарга чакырып турса барбайм. Туура, эми ошол убакта эле силердин ырыңарды сүйүп уккандар бар да. Мисалы жакшылыгында Даниэлди чакырабыз, Майрамбекти чакырабыз, ушуларды дап бергиле деп сурагандар болот. Ошол эле эл артисти Саламат Садыков айтып атпайбы? Керек болсо тойго чакырганда кээ бирки конок той ээлери айтат дейт. Эжеке, могул кийимиңизди кийип келиңчи. Ушул кийимиңизди көрдүм эле атабыз. Ушул кийимиңиз мага жагат деп. Ушул кийимиңизди кийип кел, ырдап бериңизчи деп. Ал тойдун ээси баягы акчасын берип аткандан кийин силерди ошол жерде бир конокторго бир жакшы маанай тартылайт деп чакырат да. Ооба. Жакшы. Азыр эми Куржунда азыр командадан баштап канча бар? Командадан баштап жалпы жигиттер силердики менен кошулуп иштеп баштагандан бери. Мисалы үчүн 7-8 ыр даяр десек болот да. Чыгылек бирок. Чыгылек. Мындай бышыра турган жерлери бар, бирок баягы биринчи, экинчиси чыкканча алар даяр болуп калат. Мисалы үчүн Майрамбек экөөбүз былтыр жаз мезгилинде ошо жолугуп иштеп, алдында да орозо болчу да. Орозо маалында чогуу баштаганбыз. Баштап баягы чыгармаларды жаратып баштадык. Мисалы үчүн Майрамбек деле баягы сөз жазган, эми буда өзүндө талант бар. Аранжировка жазган, бул баягы көп мындай бирөөлөр айтса, деп жасап коюп эле жүрө берген учурда. А менде деле баягы мисалы үчүн обондор кээде чыгып калат эле, чыкпайт эле. Анан ушундай бир учур болуп калды, экөөбүз иштешип баштадык, бири-бирибизди аябай бат түшүнө баштадык да. Менде обондо жаралып баштады, бул сөз жазып баштады, аранжировкалар жасап баштады. Бирок бир айтып кое турган нерсе бар да, ушул ортодочу. Улантып кетесиң.
экөөбүз бир 5 ай өмүрүбүздү уттурдук десек деле болот да. Неге? Бул жалкоолук деп деле айта албайбыз, же жоопкерчиликтен корктук деп да айта албайбыз. Бир чуда күтүп турардык окшойт да. Бирок күндө студияга келебиз, иштейбиз, бир нерселерди баскылап кылабыз. Бирок өзүбүзгө жакпайт. Жыйынтык жок болду. Анан июль, август айларынан уже чыкты окшойт да ичтеги нерселер. Билети түрүнүп келише баштадык. Илхамдар келип, ооруп аткан учурларда дагы бири-бирибизди заставить этип баштадык да. Кыл, ант тигинт депчи. Жакшы жигиттер, эми бүгүн студияга келип, азыр мен абдан көп эле маектешким келип турат, бирок убакыт тар болуп атат. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып бараттыр. Анан бүгүн атайын келип, ушул чыгармачылыктын үстүндө бир кылып аткан эмгектер жөнүндө кененирээк маектешкениңер жакшы болду. Себеп дегенде Даниэль каякта, эмнеге чыкпай калды деп сурагандар да болушу мүмкүн. Азыр биздин эфирде жалпы республика боюнча көрүп жатса, мынакей Даниэль буйруза. Ооба, чыгабыз эми, жаратабыз. Чыгармаларыбызды тартуулайбыз сиздерге. Жакшы, анан эркин микрофон берейин эми, келгиле жигиттер. Чоң рахмат, ушул чай үстүндө теледорборуна дагы терең ыраазычылык билдирем. Жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар, эч убакта оорубай, ушул көрөрмандарга жакшы маанай тартып алып жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Албетте, көрүп отурган кыргыз элибизге кеңпейилдик, тынчтык, жана туткан орозолорубуз кабыл болуп, ушул ыйык Рамазан айында жакшы бир ийгиликтер бир эле бизде эмес, бир эле бул каналда көрүп отургандар эмес, жалпы Кыргызстан мамлекетине жакшы ийгиликтүү жылдардан болсун десек болот. Ушул Рамазан айында жакшы ниеттерди кылалы, жана жакшылыктарга аракет кылалы. Рахмат. Учурдан бизди YouTube каналынан көрүп дагы жакшы ой пикирлерин калтырып аткан көрөрмандарыбыз бар. Өлкөбүздүн эмес, жалпы дүйнө көрөт десек болот. Бүгүн ошол эле Россияда кыргыздар, башка өлкөлөрдө жүргөн кыргыздар мүмкүн жакшы ой пикирлерин калтырып жаткан болуш керек. Бүгүн келип атайын, убактыңарды бөлүп, бир жакшы маек куруп бердиңер деген ойдобуз. Эшик ачык. Качан жаңы клиптер пайда болгондо Абай Бакировго айтсаңар, алып келет. Сөз түрдө алып келесиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдаашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн жакшы маек болду десек болот. Жигиттердин алдында кыла турган иштери көп экен, баарына ийгилик каалайлык. Бүгүн Даниэль жана ошондой эле жаш таланттуу ырчы Майрамбек Каримов студиябыздын коноктору болду. Бизди көрбөй калсаңыздар, биздин Instagram, YouTube, Facebook баракчаларынан дагы карап турсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн жигиттерге болгон жакшы ой пикириңиздер, анан дагы бир база белгилеп айтчу нерсе, Даниэль айткандай, жаштар, таланттуулар болсо, кайрылгыла дейт. Биз колдон келишинче жардамыбызды көрсөтөбүз дейт. Ошондуктан сиздерде да өнөр болсо, талант болсо, мынакей катылып жаткан өнөрлөр болсо, катып жатпай чыгыңыздар, жигиттерге келип, көмөгүн алыңыздар. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.